Assalamu alaikum urmattуу Кыргызтоп каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүнкү чыгарылышта кыргыздар үчүн жумуш бар 5 өлкө тууралуу кеп кылабыз. Кыргызстанда айлык аз, тапкан акчаң тиричиликтен ашпайт деп чет өлкөлөргө барып иштеп, бутка турган кыргыздардын саны да миллионго жакын. Демек кыргыздар үчүн башка өлкөлөргө барып иштөө бул жаңылык эмес. Анда эмесе достор, бул видеону аягына чейин көрүп, кыргыздарга жумуш бар 5 өлкө менен таанышып, канча айлыкка иштесе болот деген суроолорго жооп алыңыздар. Достор, бул видеого бир лайк кое кетиңиз. Сиз үчүн оңой, биз үчүн өтө маанилүү. Андыктан баарыңыздардан бир класс күтөбүз. Биз видеобузду баштадык. Түштүк Корея. Акыркы күндөрү баарыңыздар эле Кореяда көп акча тапса болот деген сөздөрдү угуп келе жатсаңыздар керек. Оба, чындыгында эле кыргыздарга Түштүк Кореяда жумуш бар, бирок келишимдин негизинде 18 жаштан 39 жашка чейин сот жообуна тартылбаган, Кореядан депортация болбогон Кыргызстандын жарандары жылына бир жолу боло турган тестке катышууга укугу бар. Эгерде тестти ийгиликтүү тапшырса, Ички иштер министрлигинин ден соолугуна байланыштуу жана башка бир топ маалыматтарды чогултат. Андан кийин ал маалыматтарды Кореяга жөнөтөт. Кореядан жумуш бергендер көрүп бар жогунан туура келсеңиз, кайра Кыргызстанга контракт жөнөтөт. Кыскасы, ушундай жол менен документтерди турласа болот. Болжол менен Кореяга барып жумушка орношуу үчүн $1000 акчаңыз кетет. Бирок баарыңыздарга канча иштесе болот, айлык канча деген суроого жооп алуу кызыктуу болуп жатса керек. Кореяда аз айлык $1000. Эгерде жумушту жакшы көргөзө алсаңыз, $1,500 $2,000 чейин да акча тапсаңыз болот. Кореяда бүгүнкү күндө иштеп жүргөн мекендештер $2,500 чейин да акча табышат. Бирок чемоданды жыйнап жолго чыгууга шашылбаңыз, себеби мындай жогорку айлыктарды алуу үчүн корей тилин билишиңиз зарыл. Мындан сырткары кыргызстандыктар өндүрүш тармакта иштешет. Тактап айтсак, завод-фабрикаларда тынымсыз иштеп, мыкты жумуш көргөзө алууңуз керек. Эгерде баарына даяр болсоңуз, анда пандемия бүткөндөн соң Кореяга барып иштесеңиз болот. Эң негизгиси адашып Түндүк Кореяга өтүп кетпеңиз. Туркия бул туристтердин сүйүктүү өлкөсү. Бул кооз өлкөдө кыргыздарга жумуш барбы? Эгерде болсо кантип орношсо болот? Айлык майына канча деген суроолорго жооп берип кетели. Туркияда жумушка орношуу үчүн сизге жумуш берүүчү ишкана Туркиянын министрлигине жумушуңузду тастаган кат жөнөтүшү керек. Башкача айтканда, Туркиядан сизди жумушка чакыруусу керек. Туркияда иштөө үчүн жумуш визасы керек болот. Бирок эң кызыгы, кыргыз жарандары Туркияда эч качан тиш доктор, юрист, ооруканада директор жана медайым сыяктуу жумуштарда иштей албайт. Себеби мындай жумуштарга кыргыздарга уруксат берилбейт. Туркияга жумушка баруу үчүн жумуш визасын ачуу керек экендигин түшүндүңүздөр. Эми келиңиздер айлык майнага токтолуп кетели. Бул өлкөдө Кореяда эле айлык жогору эмес. Түрктөр өздөрү $1,200 айлык алышат. Бул албетте орто айлык. Кыргыздар болсо бул өлкөдө $1000 чейин иштесе болот. Мигранттар үчүн бул өлкөдө орто айлык $400 $600 чейин. Германия бул өлкөдө албетте кыргыздарга жумуш бар. Себеби немистер дүйнөгө белгилүү болгон автоунааларды чыгарат. Бир эле автоунаалар эмес, көптөгөн нерселерди чыгарышат. Бул нерселерди айтканыбыздын себеби Германияда завод-фабрикалар абдан көп. Демек сөзсүз бул өлкөдө жумуш болот. Жумуш бар, бирок ал жумушка барып орношуу башка өлкөлөргө салыштырмалуу татаал. Себеби тил билүү керек жана сиздин жумушка чакыруу үчүн жогорку билимиңиз дагы абдан маанилүү. Эң башкысы виза аштыруу. Виза ачкандан кийин сиз жумуш таппасаңыз да Германияга барып 6 ай жумуш издегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Германияда айлык канча? Келиңиздер эми ушул суроого жооп берип кетели. Германиянын жарандары өздөрү $4,000 айлык алышат. Мигранттар үчүн орто айлык $2,000 тегерегинде. Бирок жогоруда айткандай эле, бул өлкөгө барып иштөө үчүн жогорку билим маанилүү жана тил билүү зарыл. Эң башкысы виза аштыруу керек. Америкага барып иштесем деп эңсеген жаштар арбын. Себеби Америкада кар күрөп иштесең да авторитети жогору жана айлык майына да көп.
Бирок Америкага кетүү абдан кыйын, себеби виза барына берилбейт. Жумуш визасын алуу үчүн сиз AQShnын бир окуу жайын бүтүрүп, жумуш берчү ишкана таап, алар сизге виза ачып бериши керек. Жаштарга туристтик визада жөн берилбейт. Бул визаны көбүнчө материалдык жактан абалы жакшы болгон улуу мундар алышат. Бирок ушул менен эле биз Америкада жумуш жок деп айткандан алыспыз. Америкага баруунун бир канча жолдору бар. Эгерде сиз өтө күчтүү адис болсоңуз жана сизде адистер Америкага керек болсо, анда сизге жумуш табылат. А эгерде сиз жөнөкөй эле мигрант болсоңуз, анда ар жылы октябрь айында болуучу лотерея оюнуна катышыңыз. Ар жылы AQSh өлкөсү 50 000 green card ойнотот. Атайын сайтка кирип бардык таныйларды толтуруп койсоңуз, балким green cardты утуп аласыз. Утуп алган green card менен Америкага көйгөйсүз кирип чыга аласыз. Америкадагы айлыкка токтоло турган болсок, америкалыктар орто эсеп менен $4100 айлык алышат. Мигранттар болсо жылына $20,000 ашуун акча иштөөсү мүмкүн. Бирок жогоруда айткандай эле AQShга виза аштыруу өтө кыйын жана баарына эле виза бере бербейт. Эмнеге Россияда кыргызстандык жердештер абдан көп экендигин баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Оба Россияда айлык жогорку өлкөлөр сыяктуу көп эмес. 30-35-40 миң рубльга чейин айлык алсаң болот. Бирок Россияга кирүү үчүн виза, жогорку билим керек эмес жана эң башкысы орус тилин билүү да зарыл эмес. Кыргыздар барып иштесе боло турган өлкөлөр катарында Россияда бар. Бул өлкөдө патент же жумушка орношууга уруксат берүүчү документтер керек эмес жана эң негизгиси жол киреси да арзан. Бирок Россия жөнүндө айтпасак деле баарыңыздар билесиздер. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Бул видеону көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Жана достор, бүгүнкү видеобузда жок дегенде бир пайдалуу маалымат алган болсоңуз, анда сөзсүз бул видеого мага жакты белгисин коюп колдоп кеттиңиздер. Ар дайым ушул сыяктуу видеолорду биринчи болуп көрүү үчүн биздин Кыргыз Топ каналыбызга катталып, коңгурочону басып коюңуздар. Ошондо жаңы чыккан видеолорубузду ар дайым биринчилерден болуп көрүп турасыздар. Сиздер менен Кыргыз Топ каналы болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.